Калк талап кылган эң негизги тамак аштардын бири нан болуп саналат. Сентябрь айында Казакстандан келген ундун баасы көтөрүлүп, көп өтпөй эле нанга болгон баа дагы өстү. Мындан улам өкмөт абалды көзөмөлгө алуу үчүн нанга 3 айлык мамлекеттик көзөмөл киргизди. Азыр Бишкек шаарындагы биз Ош базарында турабыз. Бул жердеги соодагерлер жана сатуу алуучулардан нанга болгон баа жана көзөмөл боюнча ойлорун берип келебиз. Мен өзүм оюм айтсам, нан негизи арзан. Биз баа мурунку эле баа менен сатып атабыз. Эми бир көтөрүлүп кайта ордуна түштү. Мурун эле бул 25 сом болчу, азыр деле 25 сом. Ошондо бизге 1-2 сом көтөрдү унчу эме нан чыгаргандар. А биз ошол эле баа. Сатуучуларга таасир этпейт. Биз 3 сом, 4 сом өзүбүздүн баары бир эмебизди кошобуз да. Көтөрүлсө деле, түшсө деле бизге эч кандай өзгөрүү болбойт бизде. Ошол эле сумманы кошуп сатабыз. Элге эле кыйын болот, эми көтөрүлсө элге эле кыйын да. Бөлкө нанга биз эки түрлүү кылып койдук жана максималдуу бааны койдук. Дүңүнөн саткан боюнча бөлкө нан Бишкек шаарында 52 сом 50 тыйынды түзүп атат. Бул 1 килограммына болгон баа, максималдуу баа. Анан граммына жараша баалар аныкталат. Жана ошол боюнча биз көзөмөл алып барабыз. Ал эми ошол бөлкөнөн калган бардык областтарда бирдей коюлду. Жана Ош шаарында дагы бул 1 килограммына 56 сом 50 тыйынды түздү. Ошол эле мезгилде бөлкөнөнгө болгон чекене баа Бишкек шаарында 62 сом 50 тыйынды түзүп атат. Бул деген сөз 1 килограммына ошол бизде бул боюнча атайын стандарты да бекитилген. Эгер 350 анан 400 грамм болгонуна жараша бизде баасына көзөмөл кылабыз. Биз белгиленгенден кийин контролдук иш-чаралар жүргүзүлөт. Биринчи ирет тааныштырабыз, ар бир тандырчы, ар бир набайчыны тааныштырып, андан биз коюп берген баадан ашкан учурда биз жанагындай штраф беренелерин, административдик айыппул беренелерин колдонобуз. Ундун кымбатташы бул импорттук унга байланыштуу гана болуп атат. Ал эми өзүбүздө жергиликтүү өндүрүлгөн ундар баасы өзгөрүлгөн жок. Себеби биз бул жактарга жеңилдиктер берилген. Даяр нанга белгилейбиз. Эгерде тандыр нандар импорттук ундан жабылса, биз импорттук ундун баасын жана өзүк наркка себестоимост калабыз. Мамлекет аларга келишим негизинде сырттан алып келген буудайынан эч кандай салык албайт. Бизге кымбаттап келет, ушул электе атат. Нандарды 20дан бери 25тен сатам. Кымбат алып атабыз дейт, Казактан унун алабыз дейт ошол. Түшү арзандатып бересиңер десек, түшү биз арзандатабыз дейт. Алар арзандатса биз арзан сатабыз да. Алуучулар калп эле дүрбөлөңгө түшө берет да. Кымбат деп. Нан жакшы, кененчилик, барчылык. Эми элдер эптеп ызычуу чыгарыш керек да. Un кымбаттады, анан бул кымбаттады, тиги кымбаттады. Көөлө наразы. Ал кичине көнгөндөй болуп калды, эми айла жок да эмне кылышат? Нандан башка нерсени текшерсе болбойт. Мисалы, этти бар, текшерсин, продуктыларды текшерсин. Этти алып жей албай эл кыйналып атат, мисалы үчүнчү. Кымбат болуп атпайбы? Мисалы Москвага салыштырмалуу биякта аябай эле кымбат. Ундун кымбаттаганы элдин чөнтөгүнө аябай эле таасирин тийгизип атат. Инфляциянын берилиши өтө эле элдин чөнтөгүнө берилип атат. Ошого жараша зарплата да кымбаттабай жатат да. Потребительская корзина полностью кымбаттап атат, мисалы үчүн. Даже туалетке барганың да кымбат да азыркы күндөчү. Бардык нерселер кымбаттап атат. Только зарплата кымбаттабай жатат да, баланс жок болуп атат биздечи. Азыркы бүт дүйнө жүзүндө кризис болуп аткандан кийин ошондойго эле макул болушубуз керек го. Бүт жерде кымбатчылык болуп аткандан кийин. Кымбат, мисалы үчүн мурда күрүчтөрдү бир 100 сомдон алсаң, азыр 140, 150дөн алып атабыз. Суу май да кымбат, аябай баары асман баш болуп кетти. Жумуш жок. Кымбат болуп атат, эми бизде эле эмес да, Кыргызстан эмес, мировой болуп атпайбы? Бизде өзүбүздө мына жердин баарына үйлөр салынып атат. Айдоо жер жок, анын баарына үйлөр салынып кетпедиби? Анан Казакстандан келгичек деле ундар ошондой кымбат болуп атпайбы? Дагы казактарга рахмат, ошо бизге койду ун берип атат. Азыр Азастан кымбаттайт, кайра ордуна келип ушундай эле болуп атат азыр баалар. Эми көтөрүлүп атат кичинеден, Азастан бар көтөрүлүп, нарактар бардыгы эле. Пенсиядагы адамдарга өтө оорураак жашоо. Бир айдан бир айга жетпей калат. Продуктлар кымбат эле болуп атыр, кагылайын.
жетишпесек деле эптеп жашап атырык, элге окшоп арзан албайбыз. Анан ошонун ичине арзандатып койсо болот эле да. Акчасын көбөйткөндөн көрө унду сәл арзандатып таштаса, бутук акча деле жетет. Чындап эле элге карапайым калкка кыйын болот. Баарын эле көзөмөлдөсө жакшы болмок, кийим кечеден тартып баардык нерсени. Ушундай кыйынчылыктын айынан мен оюмча да уурулук, жанагындай туура эмес жолдор, коомдогу туура эмес бузулуулар ушулардын баары келип чыгат деп ойлойм да. Эл жыргап жашаса, өкмөткө дагы жумуш азыраак болмок да. Көп деле кымбаттатпай койсо деле болмок, мындайча айткандачы. Мисалы үчүн пенсионерлер бар, инвалидтер бар. Мисалы үчүн мен өзүм инвалидмин, балдарым бар, жаш. Мага кыйын эле болуп атат чын эле. Продукты бардыгы эле, күнүнө эле кошулуп атыр кагылай. Жүзүмдер немелер болсо 200ден ашып кетти. Бир эле нан менен оңго көзөмөл киргизбестен бөлөгүнө да киргизиш керек эле. Продукттар деген бул жей турган нерсе да, адам күнүмдүк жей турган нерсеси, ошону бардыгын эле киргизсе болмок. Бүгүнкү күндө башка товарлар боюнча биринчи керектүү социалдык маанидеги товарлар боюнча абал жакшы, туруктуу эле. Ошол сиз айткан сахар боюнча былтыркы ушул убакка салыштырмалуу 8 сомго чейин төмөндөө байкалган. Ал эми суу май былтыркыга салыштырмалуу бир 28-30 сомго чейин төмөндөгөн. Ал эми бизде көбүнчө тандырынан жапкандар импорттук ундарды колдонот экен, ошого ал жакта да кичине жөнгө салуу үчүн мамлекет тарабынан жөнгө салуу баасына. Жума сайын мониторинг жүргүзүп атабыз. Баалар кандай өзгөрдү, ылдыйладыбы же көтөрүлдү? Көтөрүлсө эмне себептен көтөрүлдү? Биз көбүнчө импорттон көз карандыбыз. Анан биздеги баалардын көпчүлүгү мындай тышкы факторлорго байланыштуу болуп калат. Ал жактан кымбат келип калганда. Базарда көлөм азайып бараткан болсо, анда сыртка чектөө боюнча сунуш киргизебиз. Же негизсиз болуп кетип аткан болсо, жана мамлекеттик жөнгө салуу боюнча сунуштар киргизебиз.